Казакстандын мектептеринде домбурада ойноо предмети киргизилет. Бул тууралуу Казакстандын маалымдоо каражаттары Улуттук билим берүү академиясынын вице-президенти Алмагүл Мухамбетхановага шилтеме берип жазып чыгышты. Мухамбетханова өз сөзүндө улуттук баалуулуктар бул өтө маанилүү. Биз адамдарга жөн гана мекенди сүйүүгө эмес, анын ичиндеги баалуулуктарды да баалай билүүгө, аларды колдоно билүүлөрүнө түрткү болушубуз керек деген. Маалыматта айтылгандай, домбура черткендерди үйрөтүү сабагы 6-класстан тарта киргизилет. Кол күрөш боюнча 19-Азия чемпиондугунда кыргызстандык 52 спортчунун 28-и байгелүү орундарга ээ болушту. Бул тууралуу Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык иш-чара башталгандан бери 7 спортчу алтын медаль жеңүүгө жетишкен. Ошондой эле мелдеште 9 спортчу күмүш медалга ээ болгон. Ал эми 12 спортчубуз коло байгени камсыздаган. Эске салсак, кол күрөш спорту боюнча 19-Азия чемпиондугу Казакстандын Алматы шаарында 18-август күнү башталган. Иш-чарага Иран, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Индия, Япония, Корея жана Кыргызстандан баардыгы болуп 500дөн ашык спортчу катышууда. Оюндар бүгүн 25-августта жыйынтыкталат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында кыргыз-казак өнөр адамдарынын кыз-жигиттеринин ортосунда Сармерден оюну болуп өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ачылыш салтанатына Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев жана Казакстандын Маданият жана спорт министринин орунбасары Нуркиса Даушева, Казакстан Республикасынын Кыргызстандагы элчиси, дипломатиялык корпустардын өкүлдөрү жана кеңири коомчулук катышты. Эске салсак, Сармерден оюну кыргыз кыздары менен казак жигиттери ортосунда болду. Бүгүн 25-август күнү казак кыздары менен кыргыз жигиттеринин ортосунда өтөт. Ош шаарында таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу пландалууда. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов, Түндүк Кипрдин экономика жана энергетика боюнча вице-премьер-министри Эркан Арыклы жана Биотент Energy компаниясынын президенти Илхан Доган баштаган түркиялык делегация менен жолугушуу өткөргөн. Анда Ош шаарына инвестицияларды тартуу, эки тараптуу кызматташуу туурасында сөз болуп, Биотент Energy компаниясынын адистери кааладагы таштанды полигонун көрүп келишкен. Бир айдын ичинде завод куруу долбоорунун келишими даярдалып, андан соң 6 ай аралыгында толук иштөө мүмкүнчүлүгү жараларын билдиришти, деп айтылат билдирүүдө. Жолугушуу Ош шаарындагы таштандыларды кайра иштетүүчү заводду долбоорлоо жана куруу инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча меморандумга кол коюу менен жыйынтыкталган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 30-сентябрга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык соту билдирди. Маалыматка ылайык, Сариевдин жактоочулары аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылышкан. Бүгүнкү өткөн отурумда шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Эске салсак, Темир Сариев 1-май райондук сотунун 4-августтагы чечими менен 30-сентябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кошумчалай кетсек, экс-премьер 3-август күнү Комтөр кени боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу камалган. Ал экономика министри, ошол эле учурда мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турган учурда Комтөр кенинин ишинен экологияга келтирилген чыгымдын суммасын азайтып койгон деп шектелип жатат. Министрлер кабинети 24-августта Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдө каза болгон дарыгерлердин урматына арналган эстелик Ахунбаева жана Тынстанов көчөлөрүнүн тушуна Тагыраагы Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын борбордук аллеясындагы музейдин жанына орнотулмай болду. Коронавирус алгач аныкталган былтыр март айынан бери Кыргызстандын 8 медицина кызматкери илдеттен көз жумду. 2020-жылы Кыргыз өкмөтү иш учурунда коронавирус жуктуруп каза болгон медицина кызматкерлеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте берилерин убада кылган. Быйыл 11-январда бул сумма өзгөрүп 2 миллион 800 миң сомго көтөрүлгөн. Москва районунун жарандык абалдын актыларын каттоо, паспорттоштуруу жана калктык каттоо бөлүмүнүн жетекчисин пара алып жаткан жеринен кармашкан. Тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, жетекчи айым узак убакыт бою паспортторду, туулгандыгы тууралуу куәлүктөрдү жана башка мамлекеттик бланктарды берүү боюнча расмий мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө коррупциялык схема түзүп алган. Жалпысынан ушул сыяктуу 50дөн ашык факт аныкталды. Учурда кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын чабуучусу Мирлан Мурзаев карьерасын Индияда улантат. Ал Индиянын Супер лигасында ойногон Ченнаи клубуна өттү. Өткөн жылы Ченнаи клубу Индиянын Супер лигасында 8-орунду ээлеген. Мирлан Мурзаев учурда 31 жашта, үй бүлөлүү. Кыргыз Республикасынын футбол боюнча курама командасынын мүчөсү, чабуучу. Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясын аяктаган. Ал 2019-жылдан бери Бишкек шаарынын Дордой клубунун намысын коргоп келген. Команданын капитаны болчу.